Өткөндө ошол өкмөттүн отчетунда сиз жалгыз элесиз ушу ачык айттыңыз, элдин алдында уят болбой кетип калгыла деп. Өкмөттүн бүгүн элге уят болуп жаткан эмне кемчилигин айтып бере аласыз ачык? Же алар иштеп жатса деле бизге көрүнбөй жатабы? Биз мына бүгүн күн чыгып батып атат, элдер жумушка келип кетип атат, бир чоң ааламат болуп кеткен жок дегенди айтып атышпайбы? Бирок бизге билинбеген менен экономикалык акыбал бүгүн баягы кычырап, жыгач сынаарда кычырайт го, ошентип кычырап кетип баратат. Жана бастырма ураарда биринчи кычырайт, кычыр деп анан сынат да. Азыр биздин экономикада ошондой акыбал. Ал кычырап акырындап кетип баратат. Ал бир күндө болбойт да. Анткени мына азыр бүт Кыргызстанда канча айыл өкмөт болсо, ошол айыл өкмөттөрдөн 1 миллион сомго чейин жана выравнивающий теңделүүчү гранттар деп коет. Ошолорду 1 миллион сомго чейин кыскартылды. Бул эбегейсиз көп акча ошол айыл өкмөттөр үчүнчү. Азыр ар бир айыл өкмөткө мурунку берип аткан, башкача айтканда жанагындай выравнивающий гранттардын баардыгы бербей калды. Бул мамлекеттеги экономиканын алсыздыгын көрсөтөт. Бул далил. Экинчиден, эгерде биз бүгүн таза суу алып келип, жол салып, кандайдыр бир иш аракеттер болуп атса, анын баардыгына өкмөттүн бир мактана турган мындай бир шарт эмес. Ал биздин эл аралык кызматташуунун негизинде Дүйнөлүк банк, Европейский банк развития жана башка финансылык институттар, Евросоюздун ар кандай булактары бизге жардам катары берип атат. Биз ошолор менен көпүрөлөрдү, жолдорду салып, таза сууларды өткөрүп, жаштарды ар кандай жанагы айыл жергесинде ар кандай бизнес проектлерди жасап, долбоорлорду жасап, сүт чыгарып, сыр чыгарып, курт чыгарып, анан жанагындай козу багып деген ар кандай долбоорлор болуп атат. Ошонун баардыгын биз дүйнөлүк мындай күчтүү демократиялык мамлекеттердин жардамы менен жана сырткы саясаттын бир кандайдыр бир эрежелерине мен алып атабыз. Ошондуктан ал жалпы өкмөттүн эрдиги дегенге мен кошулбайм. Биз ошолордун негизинде эптеп күн көрүп келатабыз. 70% бул карыз, 1% жылына эң арзандатылган кредиттер Всемирный банктан алабыз. Ал эми 30% бул грант катары. Жалпы экономикада өсүш мындай кагаз жүзүндө болгону менен реалдуулукта сезбей атабыз. Инфляцияны сезип атабыз. Инфляция деген бул бүгүнкү алган айлыгыбызга, бүгүнкү алган баягы маянага, былтыркы эле ушул убакта алган маянаны салыштырганда, ошол алган, мисалы үчүн унду, ошол алган нанды сатып ала албай калдык, жетпей калды. Муну инфляция деп коет. Түшүндүңүз да? Инфляцияны биз сезип атабыз. Мына бензин кымбаттады, мына түштүккө билет кымбаттады. Мен жакында барып келдим, билет кымбаттап кетиптир. Мына азыр un кымбаттап атат. Баардыгы кымбаттап атат. Мына ушуну инфляция деп коет. Эми айлык акы бир кичинекей болбос көтөрүлөт, инфляция өтө көп. Демек, айлык акынын көтөрүлгөн инфляцияны кууп жетпей атат да. Азыр бизде баягы мамлекеттик маалымат каражаттары КТР үстөккө босток мына айлык көтөрүлдү, бирок айлык мугалимдерге эле көтөрүлдү. Алар шайлоого кереги тийет эле мугалимдерге эле көтөрүлдү. Бирок калган мугалимдерден башка дагы мамлекеттик кызмат бар да. Экспертиза деген бар, пожарник деген бар, ветеринар деген бар. Алардын баарын айлык көтөрүлгөн жок. Бирок инфляция аларды дагы жеп атат. Пенсионерлерди инфляция жеп атат. Инфляция эч кимди аябайт да. Мисалы үчүн айлык бирөөлөргө эле көтөрүлдү, инфляция баарына инфляция тандабайт. Сага эле тиешем бар. Инфляция баарын бирдей жайлайт. Ошондуктан көрдүңөрбү, инфляцияны экономикалык өсүш жаба албай атат. Мына ушуну мындай жалпы өкмөттүн берген экономикалык саясатынын туура эмес жүргөндүгү деп айтсак болот.